Бүгүнкү Кыргыз Республикасы менен 2 жыл мурунку Кыргыз Республикасынын салыштырып болбойт. 2 жыл мурун президент эл алдына жылына 4 эле жолу чыкчу. Ак үй тосмо менен курчалып, анын ичинде элдин тагдыры кантип чечилип жатканын билчү эмеспиз. Күмпүңдөшүп эле бирин айтып, бирин айтпай сатып салышчу. Мамлекет аянттолуу курал жабдуу, унаа, автобус, тез жардам унаалары, вагон, темир жол, өрт өчүргүчтөрдү кой, бир чычка кулак сатып алган эмес. Эл азыр бир ызылдап видео чыгарып койсо, бийлик чуркап барып чара көрөт. Эмне болду деп. 2 жыл мурунку жылдары үстүнө бензин куюп өрттөнүп өлүп алсаң да, ит өлдүбү, адам өлдүбү, чымын чакканчалык көрчү эмес бийлик. Мурунку бийлик Ак үйдө иштеген сулуулардан унаасы жок деп чырылдап, ошолордун маселесин чечип берчү. Бул бийлик аялуу катмар, карапайым калктын иши жок, наны жок, көмүрү жок деп акчалай грант, ун, көмүр ташып чырылдайт. 2 жыл мурун Ак үйдү кой, өкмөткө кирип, айыл өкмөтүнө жолугуп чыгуу азаптын азабы эле. Азыр каалаган министрликке, акимге, депутатка кабыл алуу күнүнө жазылып алып кире аласың. Кабыл албаса эле Facebook турат, жаздың дегиче кетти маалымат. 2 жыл мурун эл менен бийликтин ортосунда чоң жарака бар эле. Эл өз алдынча саясат жүргүзүп, бийликке үмүт артпай оокат кылчу. Бийликтин да эл менен иши жок эле. Алар жеке бизнестерин жүргүзүү менен алек болчу. Азыр эл менен бийлик бириккен, бийлик эл менен иш алып барууда. Баякы жарака жылып бириккен. Азыр эл бийликти көз жаздымда калтырбай, акмалап карап турат, бийликте жашынып албай, ар бир кадамга отчет берүүдө. Бүгүнкү бардык жакшы жаңылыктардын себепчиси дагы, акыркы 1 жылдагы эл менен бийликтин биримдигинин себепчиси дагы мына так ушул инсан, президент Садыр Жапаров. Бактыгүл Иманбек кызы. Шантаж кыла албайт. Газды рубль менен соодалашаарын айткан Путиндин билдирүүсүнө Европа өлкөлөрүнүн реакциясы. Буга чейин Владимир Путин мындан ары Европага газ жеткирүү рубль менен жүргүзүлөөрүн айткан. Орус лидеринин бул билдирүүсүнө Европа өлкөлөрү реакция кылышканын чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Орусия Европаны энергетикалык ресурстар менен шантаж кыла албасын жана мунай менен газ үчүн рубль менен төлөөнү талап кылуу менен санкцияларды айланып өтүүгө жол берилбей турганын, анткени бул санкциялык режимди виртуалдык түрдө бузууга барабар экенин белгиледи. Бул бир тараптуу чечим жана келишимди ачык бузуу, санкцияларды айланып өтүү аракети болмок. Биз санкцияларыбызды айланып өтүүгө жол бербейбиз. Энергияны шантажга жумшай турган заман бүттү деген ал. Ал арада Литванын мамлекеттик газ компаниясы Лейчтис Газпромдон газ сатып алууну токтоторун жана Орус концертине эч кандай төлөмдөрдү төлөбөй турганын билдирди. Компаниянын өкүлдөрү Орусиядан газды рубльга сатып албай тургандыктарын, анткени келишимде евродон башка валютада төлөө мүмкүнчүлүгү каралбаган деп түшүндүрүштү. Мындай чечим Словениянын премьер-министри Янез Янша тарабынан да колдоо тапты. Ал Владимир Путин талап кылгандай Европа Орус газы үчүн рубль менен төлөбөй турганын айтат. Менимче Европада эч ким рубльдун кандай экенин билбейт, эч ким рубль менен төлөбөйт деген Янез Янша. Италиянын министрлер кеңешинин төрагасы Марио Драги да Орусиянын газ үчүн төлөмдөрдү рубльга которуу демилгесине комментарий берген. Анын айтымында жаратылыш газы үчүн төлөмдөрдү рубль менен которуу келишимдерди бузуу деп эсептелет. Германиянын канцлери Олаф Шольц да рубль менен төлөөдөн баш тартып, төлөмдөрдүн валютасыз келишимдерде мурунтан эле көрсөтүлгөнүн айтты. Бул ак супер чекитке ийже. Эрдоган Орусияны батышка кошулуп каршы санкция киргизем деп коркутту. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусиянын элчисине кайрылып, Роснано компаниясынын экс жетекчиси Анатолий Чубайстин Түркия Республикасынан тез арада чыгып кетүүсүн камсыздоону талап кылды. Болбосо түрк лидери батыштын санкцияларына кошулуп, орус кемелери үчүн кысыктарды жаап салам деп коркуткан. Стамбулда Чубайс байкалгандан кийин Эрдоган улуттук коопсуздук кеңешин чакырып, анда орусиялык саясатчынын өлкөдө болушу мамлекеттин жашоосуна коркунуч катары таанылган. Коопсуздук кеңеши түрк компанияларынан Чубайсты жогорку кызматтарга интервьюга чакырбоого жана аны кеңешчи же контракттык кызматкер кылып албоосун талап кылган.
Ошол эле маалда өкмөт орусиялыкты дароо өлкөдөн чыгып кетсе, дүйнөнүн каалаган жерине бекер чартардык рейс менен камсыз кылууну убада кылган. Биздин чалгын кызматтарыбыз Чубайс бир катар курулуш илимий ал тургай аскердик космостук уюмдарга резюме тапшырганын маалымдайт. Эгерде ал жерде жумушка алынса, анда бүтүндөй Туркиянын экономикасы болбосо да бүтүндөй бир тармактын бар экендиги жөнүндө маселе жаралат. Биз анын Орусияда эмне кылганын көрдүк жана мындай адамдын аэропортко жетип мүмкүн болушунча тезирээк учуп кетиши үчүн Туркияда көп калууга уруксат бербейбиз, деди Эрдоган. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын аскердик жоготуусу 30 миңге жеткенин билдирди. Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков согуштук аракеттер башталгандан бери Украина 14 миң аскерин жоготуп, 16 миң аскери жарадар болгонун маалымдады. Бул тууралуу атайын брифингде маалымдалып, Украинанын аскердик жоготуусу жалпы 30 миңге жетти, деди Коношенков. Украина салгылашуу башталгандан бери абадан коргонуу күчтөрүнүн, аскердик авиациясынан жана аскердик флотунан толук айрылганын айтты. Орус тарап муну менен Москва атаган атайын аскердик операциянын биринчи этабы демилитаризация тууралуу өз максатына жалпы жолунан жеткенин, Украинанын куралдануусу төмөндөтүлгөнүн билдирүүдө. Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү ошондой эле орус аскерлери Украинанын Херсон облусунун бардык аймагына, Запорож облусунун көпчүлүк аймагына көзөмөл орнотконун, Киев, Харьков, Чернигов, Сумы жана Николаев шаарлары камалоого алынганын белгилейт. Ал Орусиянын аскерлеринин мындан аркы максаты Донбассты бошотуу экенин кошумчалады. Мурдараак Орусиянын коргоо министрлиги көп күндөн кийин өзүнүн жоготуулары тууралуу маалыматты жаңылап, 25 мартка карата 1351 аскери өлгөнүн, 3825 аскери жарадар болгонун билдирген. Украинанын коргоо министрлиги болсо Орусия өлгөндөрдү жана жарадарларды кошкондо 16 миңден ашык аскерлерин жоготконун маалымдаган. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. Бир айдан бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катуу чабуулдар Киевке, Харьковко жана Мариупольго жасалды. Деңиз жээгиндеги Мариуполь шаарына орус күчтөрү күн сайын сокку уруп жатат. Согуш башталгандан бери Украинада жүздөгөн адам каза таап, 3 миллиондон ашуун адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Өлкөдө жүздөгөн үйлөр жана башка объектилер талкаланды. Булак Азаттык чекит.org. АКШ президенти Байден поляк-украин чегарасына барды. АКШнын президенти Джо Байден сапарынын алкагында 25 мартта украиналык качкындарды кабыл алып жаткан Польшанын Жешув шаарына келди. Анда поляк президенти Анджей Дуда менен гуманитардык кризисти талкуулады. Орусия Украинага басып киргенден кийин өлкөдөн качкан 3,5 миллиондон адам 2 миллиондон ашууну Польшага өткөн. Аларды кабыл алуу, жайгаштыруу жана жардам берүү иштерине жергиликтүү менен НАТОнун миссиясынын алкагында келген америкалык аскерлер да көмөктөшүүдө. Өз сапары учурунда Байден поляк-украин чегарасында турган америкалык аскерлер менен жолукту. Джо Байден 24 мартта Брюссельде НАТОнун чоң жетинин жана Европа биримдиги уюмдарынын саммиттерине катышты. Ал жыйындарда Украинага колдоо көрсөтүү жана Орусияга каршы чараларды көрүү маселелери каралды. Саммиттен кийинки басма сөз жыйындарында Джо Байден Вашингтон украиналык качкындарды колдоо үчүн $1 миллиард бөлөөрүн, АКШ 100 миңдей качкынды кабыл алаарын маалымдады. Мурдараак Ак үй америкалык президент турненин алкагында Украинага кирбей турганын тактаган. Булак Азаттык чекит.org.